Gönlü yandı, koşulur yandı, kakalak kaynan, ayrılmayın, Ассаламу алейкум агайын. Арбаңыздар. Атым Кайрат. Айтылуу Ысык көлдүн кылаасында жайгашкан өргөлөрдүн борбору Кызыл Тоонун кулунумун. Жаратканга мени ушул ааламдын берметинин жээгинде туулуп өсүүнү насип кылган үчүн чексиз шүгүр кылам. Жаштайыман спортко, өзгөчө футболго дилгирмин. Бул биздин Дубандын борбору Каракол шаары. 4 тарабы төп келишкен, көз жоосун алган кооз шаар. Ушул шаардын так чордонунда шаарга көрк берип, менин мектебим жаш муунду кучак жайып чакырып турат. Мен ушул мектепте окуганым менен абдан сыймыктанам. Биздин мектеп өлкөбүздүн жаркын келечегин түзө турган, жаш муунду өнүп өсүүсү үчүн мыкты шарттар менен камтылган. Демилгелүү башкаруу тобу, эл аралык бай тажрыйбага ээ күжүрмө мугалимдер жамааты, заманбап машыгуу бөлмөсү, лабораториялар, китепкана, окуу бөлмөлөрү, кыскасы таалим-тарбия үчүн бар муктаждыктар каралган. Негизи мага эң жакпаган сөз бирок деген сөз. Оозумду оорутуп атып чыгат ушул сөз. Бирок айла жок, биздин мектепте дагы бир кем дүйнөбүз бар. Бул биздин спорт зал. Биринчи байлык ден соолук. Спорт ден соолуктун булагы деген урандар менен чоңойгон биз үчүн спорт зал мектептин өпкө жүрөгү сымал сезилет. Эми урматтуу байкелер, эжелер, бул маселе чын-чынында азыр жүрөк оюп турат. Аттиң дейсиң, ушу күнгө чейин асабабызды ааламга желбиретип, билим жагынан арышыбызды арбытып жүргөн байкелерибиздин катарын балким спорт залыбыз болгондо эчен деген мыкты спорт чеберлери дагы толуктайт беле дейсиң. Анткени биздин катарыбызда болуп көрбөгөндөй шыктуу досторубуз бар. Өбөлгө түзүлсө, сөзсүз акыбети кайтмак. Ушул кемчиликтин айынан ошондой чыгаан досторубузду байкабай ката кылып, ал тургай кичине кырсыктап калган учурлар кездешет. Кышкысын такыр эле жетимсирей түшөбүз. Эми кептин тоо этер жери, урматтуу улууларыбыз. Биздин ушул кемибизди толуктаганга арка бел болуп берип, жараткан айткан көз өтсө дагы амал китебинин сооп жагы жабылбай тургандардын катарын толуктоого чакырат элем. Албетте, баштаган иш бүтпөй койбойт. Болгону жакшылыкка ортоктош болуп бериңиздер. Алды менен баарыңарга терең ыраазычылык. Жараткан жерибизге береке, элибизге кут айтсын. Саламатсыздар, урматтуу төлөгөрчүлөр. Дүйнө чемпионатына тандоолуу турунда Кыргызстан курама командасы жана Миямал курама командалары беттешүүдө. Валерий Кичин коргонууда өтө мыкты оюн алып барууда. Валерий Кичин чабуулга кирип барууда. Эдгар Бернхард алыс каралыктан сокку сатабы жана гол! Ана Гүлжигит сол капталдан азыр Гүлжигит алып болот. Өзүн көрсөтүүгө аракетин жасайт. Палестина менен болгон беттеште ал улуттук курама командага